Суроолордун көпчүлүгү эле туура жакшы суроолор болду. Биринчи баягы кандай китептер берилет ошол жөнүндө айтайын. Мына учкулга айланган сөздөр деген бул жалаң ушул мен айтып деп интервьюларда айтып жүргөн сөздөр кийин учкулга айланып кетти. Бир кызык нерсе да, мен өзүм таң калдым. Баягы кыргыз макал лакаптары деген китеп чыгыптыр дагы. Ошолорду карап отурсам, мен өзүм 7-класста өзүм жазган söz makal болуп калыптыр ошонун ичинде. Bir gün uruş болгон үйдөн 40 күн береке качат деп жаздым эле мен 7-класста. Өзүмдүн оюм бул. Ал китепке кирип калыптыр. Көрдүңүздөрбү? Көрсө, макал лакаптар кайдан пайда болот десе, бир киши отуруп алып жазбайт экен да. Ушу элдин арасынан эле топтоп келип эле мына ушуну учкулга айланган сөздөр деп Бекбай Мамытович деп, мына Нарын областындагы Нарын районундагы Дөбөлү айылында туулган, Кыргызстандагы мыкты белгилүү укук жаатында иштеп жүргөн азаматтарыбыздын бири Бекбай Мамытович деген аксакал, мына ушу киши топтоп жүргөн экен менин чыккан сөздөрүмдү ушулар. Анан учкулга айланып кетти деп, ушу киши китепче кылып чыгарган экен. Мен 40-45ке чейинки сөздөр булар. А могу жерде андан бир аз кечирээк чыккан, калк айтса калп айтпайт деп, жаллан фейк деген сөздү билесиздер азыр. Илгери мындай телефон жок мезгилдерде КТРдан, ЛТРдан, анан Кыргыз туусу гезиттеринен бүтүн калптарды урушат эле жазып. Мына ошолордун бүтүндөй калк эмне деген, алар кандай жазган, ошонун айырмасы. Экөө тең укмуштуудай болгон, түшүнгөн, ишенген, кызыккан кишиге мыкты китеп. Андан кийин жанатан бери айттык, биз Жалгыз дос деген китеп бар. Момундай интернет эмне версиясы да бар. Ким кызыккан болсо окуса болот. Бул мына ушул чачта бир тал кара ак чач жок. Абсамат Масалиевич менен биздин өткөргөн күндөрүбүздүн, чогуу өткөргөн күндөрүбүздөн гана бир эскермелер ушул жерде. Муну Айданбек Акматов деген Азаттык радиосунда көп жылдар иштеген жигит жазган бир эскермелер гана. Болгондо да бул кишиге кийинки жылы 90 жылдык болот. Ошондо чыккан китеп. Ушунун баягы эң мыкты таасир калтырган китеп сиз үчүн кайсы китеп деген суроону ким берди ошо кишиге? Мына учкулга айланган сөздөрдү берейин бирөөсүн. Ошо бул жактан биз кол көтөрөдүк, келиңиз. Сиз ошо эң кызык китеп кайсы деген? Келиңиз. Экинчиси атыңыз ким? Гүлзина, бактылуу болуңуз, ийгилик болсун, карап коюңуз. Экинчиси достук жөнүндө суроону ким берди? Сизби, келиңиз. Атыңыз ким? Сыймык. Баракелди. Атыңыз Өнөктүн да сыймык болуп жүрүп насип келсин. Рахмат. Ийгилик болсун. Муну мектептерде мекен сүйүү, мекен таануу сабагын киргизсе деген ким? Барбы? Мекен таануу деген, мекен таануу. Атыңыз ким? Данияр, алейкум ассалам. Бактылуулук, жакшылык болсун. Сүйүү жөнүндө ким берди? Жүрөгүңүз бошпу деген ким? Ким берди муну? Жокпу? Жашыруум бар. Муну чегара боюнча ким берди маселени? Качан чечилет деген келиңиз. Келиңиз. Экөөңөр тең. Келиңиз. Атыңыз ким? Нургазы.
жакшылык болсун, ийгилик болсун. Бегатан. Бегатан, ал эмне деген билди? Бегатан деген бул мага чейинки Бегатан деген бир жакшы инсан болгон экен, ошол айылдын адамдарына жардам берген адам болгон экен, ошондой адам болсун деп чоңойтам атымды Бегатан койгон. Ошондой болуп атабызбы? Буюрса баштадык. Атты кандай атап койсо ошондой кетет. Ат. Адам балдар аябай ыраазы болот экен. Балдар, жигиттер, кыздар, силерге дагы да келечектеги ат энелерсиңер, күмүшсырга жакшы ат коюшка ата эне милдеттүү экен. Мына ошол жанагындай болуп, жана Космосбек, Телманбек, Марселбек дегендерди коюп, жакшы ниет менен жакшы аттарды коюш керек экен. Ошол ат сөзсүз түрдө балага, наристеге кандайдыр бир кыйыр таасирин тийгизет экен. Бизде мусулмандарда айтат го, Мухаммадты кошуп койгон атка ошол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматы менен ошол аттын ээсине тозоктун оту харам болот деген жакшы сөз бар. Мына ошол жактарына аябай карашыбыз керек экен. Соңку кездерде ушундай болуп келатат. Кудай куттуу кылсын, ошол жөрөлгөлөрүбүздү нукра өзүбүздүн ата бабаларыбыздын атына кайтып келатабыз. Жакшы ниет менен койгон экен, Бегатан деген жакшы кишидей болуп жүрсүн деп ошого тилектеш бололу. Анда жанагы илимди, билимди кандай алуу керек деп ким берди суроону? Келиңиз. Атыңыз ким? Айгүл, куттуу болсун. Андан кийинки суроолордун баары бирдей эле болду. Менимче бир багытта болду. Баягы Украина, Россия маселесин ким козгоду мамилесин? Эң мындай бир келиңиз. Актуалдуу болуп аткан маселе ошол. Азыр ОРТны көрсөңөр деле, РТРди көрсөңөр деле бүтүн көрсөтүүлөр калды. Жалгыз гана большая игра и время покажет. 60 минут, 3 эле көрсөтүү калды. Кезинде ким атыңыз? Бегали? Ийгилик болсун, жакшылык, аманчылык. Калган 2 китеп калды. Бус боюнча Россиядан эмгектенип жүргөн менин тагам менен болот, тайкем да мына. Өзүнүн аманатын жөнүндө мен Адахан Кимсанбаев менен жолугам, кандай сиздин өзүңүз сурооңуз бар деп айтсам, мага ушундай аманат жөнүндө кат жаздым, бирок убакытты тардымага аштым, жетпей калды окшойт. Анда Узкон Адахан Кимсанбаев менен жолуктуңарбы? Анда Адахан Кимсанбаевичке мындай суроо берчи. Кыргыз Республикасында оор өмүр жайы, жеңил өмүр жайы, мал чарбасы, кой чарбасын өсүшүнө мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүлүүдө? Биз жеңил өмүр жайды, оор өмүр жайды өндүрбөй туруп, Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарды алып келишибиз кыйын болот. Ушуга көз карашыңыз кандай деп суроо берсин. Ага, эң акыркы күндө дагы Узбай, сизди аябай сыйлайт, жанагы сиздин колдоо кандай мен да бир ниет кылып келдим эле ушул. Ага, өзүм тайгында айтып калды. Мындай кылсаңыз. Арсен, Адахан менен суретке түшүп, өзүңө түкүртүп ал жаным. Бунда аманат. Азыр мына ушул суроо берип аткан кишиге мындай деп айтат элем да. Силер жаштар келгиле ушул тепсек темир үзө турган мезгилибизде келгиле ошондо оор өнөр жай болобу, жеңил өнөр жай болобу. Аргасыздан биз өзүбүз көтөрөбүз өзүбүз. Мына Түштүк Кореяны карагылачы, Япондорду карагылачы, 45-жылы эмне болду эле? Кантип көтөрүлүп кетишти. Немистерди карагылачы, Германияны. Эч бир бүтүн имарат калбады эле го. Кантип көтөрүлүп кетишти. Аларда деле акча болгон жок, башка болгон жок. Бир кесе тамак үчүн деле иштешип, мамлекетти көтөрүштү, өлкөнү көтөрүштү. Ошондуктан сыртта кандай деп өзүңөрдү өзүңөр актабагыла, 1000 жолу кыйкырам, келгиле кайрадан айтам мен. Келсеңер жумуш табылат. Сөзсүз түрдө табылат. Израилди карагылачы. Айланайындар. Бизде бүгүнкү сайып калган жыгачың кийинки жылы көктөп кете турган жерибиз бар. Канча 1000 гектар жер бош калып атат го. А Израилде эч бир жери жок.
бүтүн өлкөгө айыл чарба продукциясын экспорт кылып атат. Эмнеге? Себеп кабат кылып жаштыктардан жер кылып алып ошол жерде өстүрүп атат го. Эгер тирүү келген кишиге ырыскысыз калтырбайт Алла. Тирүү калган кишиге ырыскысыз калтырбайт. Тек гана бардык шылтоонду ташташыбыз керек да Кыргызстанга кайтышыбыз керек. Мен ушуну айтам. Анан калгандарын көтөрө бересиздер. Мына эмнеге кол көтөрүп атасыздар? Аны иштеп алыш керек да. Суроо бериш керек эле да, мыкты суроо. Макул, кел. Я. Эң биринчи кимдики болду? Айтпа. Жекече Я. Жекече кайруу арыз кайруу менен кандай жол? Мына жерде мен баарын тааныштырдым. Айгерим дедим, Айпери дедим, Азамат дедим, жигиттердин баары турат. Атың ким? Сыймык. Баракелде. Жана эле сыймык келип кетпеди. Дагы бир сыймык. Экономист. Келечекте ушул экономика министри болуп турган жигит. Кийин Моз китеп калды кийинкиге.